Суроо. Устаз үйлөнөр алдында дейт. Бир жолу, үч жолу жолугуш керек дешет. Ушул бир жолу, үч жолу жолугуу кайсыл китепте келген? Караңызчы, тактап сурап атат. Этикаты кайсыл китептен келген, кайсыл этикаттан алынган дейт. Себеби бир жолу, үч жолу жолугуу китепте келген эмес дешет, туурасы кандай? Ооба бизде үч жолу жолуксун дегени, тамылы устаздарыбыздын айтканы, бул тактоо этияттык иретинде. А бирок китептерде ооба бир эле жолу деп келет негизи. Мисал айталы, Мухаммад Кодри Баша деген алымыбыздын 5 томдук китеби бар. Ал-ахкаму шар'ияту фил ахвали шахсия. Шариаттын өкүмдөр ошо нике маселесинде. Ошонун биринчи томунда эң биринчи маселе хиппа, жуучулук маселеси бар. Жуучулукта түшүндүрмөсүндө Мухаммад Зейд Ибияни деген алым түшүндүрмө берген 5 томдо. Ошондо айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар бирөөсүнө карап туруп, үйлөнүп аткан, ушу үйлөнгөн атам дегенде, кызымды көрдүңбү деген. Жок, көргөн эмесмин дегенде, Имам Абу Давуд рivayet кылган хадис, "Унзур илейха", буйрук берген, сен карагын деген. Үйлөнүп турган аян кимге үйлөнүп атасың карап кой. Бул добуш алдап коет адамды. Меккеде чубаксыз айтып берет сабак учурунда. Бирөө ошентип, бирөө жана тамак кызматында бирөөгө чалып калыптыр, үнүн жактырып сүйүп калыптыр. Дароо никени кыйып, калың махырды төлөйүн деп, жанагындай эң бизнес эмесинде орунда алдырып түшсө 100 килограмм экен. Андан жогору экен. Ушундай эки орунга отуруп келе турган. Эми бирөөнү биз айыптап аткан жокпуз, эми ушундай экен да Кудай жараткан. Бул деле бирөөнү биз айыптабайбыз да. Балким ал бирөөгө жакшы көрүнүп башка болот. Өкүнүп калган да. Бир сүннөттү таштаган өкүнүп калган. Анан арабтар тоок жаштайт, тоокты алып берип, талагын берип, кечирип койсун деп кайра кетириптир да. Ушинтип өкүнүп калбаш үчүн карагын дейт. Унзур илейха, аягыңа бир ирет карап кой. Фа иннаху, ушу бир ирет караганың ахра айюдама байнакума, кийинки сайыздашууңар, үйлөнүү үлпөтүнө чоң кепилдик болот дейт. Айтат да, сен көрүп үйлөндүң го, эч ким сени мажбурлаган эмес го деп. Өзү айтат, мени көрүп эле сүйүп алдыңыз го, эмне болуп кеттеми дейт да. Түшүнүктүүбү? Ошол жерде Ханафи мазхабынын усулун дереже бар. Унзур деген буйрук. Ал буйрук усул Ханафи мазхабта. La yaqtadi takror wa la yahtamiluhu. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буйругу башка далилдер келмейинче ал өзү бир канча иретке далалат кылбайт. Демек бир ирет көрсө жетиштүү. Бир ирет көргөндө бардыгы көрүнөт, ошо бетине караш керек, башка болуш керек, калгандарында ата-энесин жөнөтүш керек. Туурасы ушул, аллаху алам.